Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, студияда жаңылыктар менен тааныштырып, мен Азамат Бердияров. Бул чыгарылышта Кыргызстандын президенти болуп көрбөгөндөн байкалбастан Ош базары жана Дордой базарга келгенге байланыштуу достор, ал жерде кийимдер, тамак аштар жана күнүмдүк жашоо керектүү тиричиликтердин баардыгы болуп көрбөгөндөй арзандап, бири-бири менен тайгаланып турган учур достор. Эгерде ушундай президентибиз бат-баттан базарларга күтүлбөстөн келе турган болсо, анда кийимдер жана азык-түлүктүн баардыгы арзандап, биздин элибиз үчүн өтө ыңгайлуу жана сапаттуу. Assalamu alaikum aka. Алейкум ассалам. Картошкаларыңыз қанчадан? Картошкабы? Картошка 1 сомдон. 1 сом? 1 сом болду. Сайызчы? Сайз 50 тыйындан болот, 50 тыйын. 50 тыйын бы? Нандар қанчадан болот? Нанды бекер эле таратып жүрүшөт. Бекер? Не болуп кеткен ош базар? Президент кетти беле же бул нан эле биякта. Президент кече күнү текшерип эле кеткен кайра. Кетти беле. Ооба. Келе атканда негизи чалып же айтып коюп келсе жакшы болмок экен. Внезапно келип калып. Баарыбызды ит кылды го, Ош базар бир паста порядкага келтирип. Анда байке бериңиз мага бир 10 килограмм картошка. 10 килограмм? Жок, килограмм 70тен. Канча? 70тен. 1 сом дедиңиз байке. Көп сүйлөбөй алсаң албасаң кетчи бар. Демек достор, унутпаңыз, балким кийинки базарга күтүлбөстөн келип калса, биз да ушундай арзан товарларды алганга үлгүрөлүк. Демек, келиңиз жана үлгүрүңүз. Жаңылыктар менен тааныштырган Азамат Бердияров болду. Ош көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.